Баарыңыздарга кутман күн достор. Бүгүн өтө оңой үйдө бар курамдан турган Америка элинин таңкы тамагы болуп эсептелген панкейкилер даярдайбыз. Видеону аягына чейин карап, каналга каттала элек болсоңуз, азыр катталып алыңыз. Алдыда жалаң гана оригинал рецепттер, мастер-класстар болот. Эң алгач бир жумурткабызга кум шекерибизди салып, аралаштырып алабыз. Кум шекерибиз толуктай эрип, көбүкчөлөр пайда болгонго чейин аралаштырабыз 5-10 мүнөт аралыгында. Андан соң сары майыбызды салып, 82% сары май, же болбосо үйдүн сары майын колдонсоңуз болот. Жылуу сүт, дагы да жакшылап бирдей массага чейин аралаштырабыз. Сүтүңүз жылуу болбосо, сөзсүз түрдө сары майыңызды эритип алыңыз. Унубузга 1 чай кашык сода же болбосо разрыхлитель салып, аралаштырып, андан соң массабызга аз-аздан салып олтуруп даярдап алабыз. 3-кө, 4-кө бөлүп салабыз сөзсүз түрдө. Комочкалар пайда болуп калбаш үчүн. Мынакей достор, консистенциясы ушундай болуш керек. Өтө коюу эмес, өтө суюк эмес. Кызып турган, орусча айтканда сковородкабызга панкейктерибизди аз-аздан куябыз. Сөзсүз түрдө аз-аздан куюу керек. Себеби дегенде ичи толук бышпай калышы мүмкүн. Ошол себептен эч кандай майлабайбыз. Эки-үч мүнөт аралыгында даяр болот. Экинчи тарабы 1-2 мүнөт аралыгында бышып калат. Калган панкейктерибизди дагы ушул эле жол менен даярдап алабыз. Мынакей достор, видеонун аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Ушундай берекелүү панкейктер даяр болду. Сөзсүз түрдө каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыз. Алдыда жалаң гана оригинал рецепттер, пайдалуу видеолор, мастер-класстар болот. Кийинки видеого чейин саламатта болуңуздар.